Так, азыр бизге ким кирип атат? Арзыбек, жад эрежеңе жазсаң, жад эрежең түшүндүрөт. Ну, насколько мен түшүнгөнүм боюнча телефондон иштей албайт окшойсуң, ноутбуктан иштешиң керек же компьютерден. Ханзада, сен келдиңби? Кандай Ханзада? Кандай Ханзада? Так, Ханзада кандайсың, жакшыбы? Көрүп атасыңбы мени? Угуп атасыңбы? Алло, Ханзада, сен мени угуп жатасыңбы? Ханзада. Сен презентацияңды иштегенге убактың болдубу? Ханзада, угуп атасыңбы? Так, Ханзада, мени угуп атасыңбы? Сүйлөсөң? Ханзада, мени угуп атасыңбы? Ханзада, мени угуп атасыңбы? Ханзада, мени угуп атасыңбы? Мени көрүп атасыңбы? Мен камерамı өчүрүп коеюн. Мне кажется, у тебя связь плохая. А, так, Ханзада, угуп атасыңбы? Алло, алло. Ханзада, Ханзада, угуп атасыңбы сен мени? Ханзада, сен мени угуп жатасыңбы? Ханзада, сен мени угуп көрүп атасыңбы? Зумда. Мен сени көрүп атам. Сен ал жерден немеси бар. Карасаң, зумга киргенде астында момундай бир эме связаться через Wi-Fi деген кнопка бар да.
ошону бассаң анан кийин угулуп баштайт. Сол, сол жагында, сол жагында, сол ылды жагында. Давай. Азыр. Ханзада угулуп атабы? Ооба, угулуп баштады Бермет эже. Молодец. Кандайсыздар? Умница. Эми мен да сени угуп атам. Азаматсың. Кош келдиң. Группада азыр Айза дагы бар. Так, азыр. Саламатсыздарбы? А, Так, Ханзада, давай сразу пойдем по твоей работе. Смотри, молодец. Сен немени жакшы эле даярдаптырсың. Биринчи слайдда название бизнес-проекта болуш керек, э? Баларычылык дедиң, Абдрасулова Ханзада Абдижалиловна. Кашка Суу айылында болот да ушул бизнесиң, э? Ооба, Кашка айылында. Жакшы. Эми о өзүң жөнүндө дегенде сен могул экинчи слайдчы бул жерге 10 деп турбайбы? Биякта сен неме деп жазсаң болмок да. Ушул слайдты көптөр туура эмес түшүнүптүр. Мен дагы көпчүлүктүн аркасы менен ээрчип мен да бир аз адашып кеттирмин. Анан азыр кайта барып карап чыксам, могул жердечи биринчи немени жазыш керек да. Бал жөнүндө эмес, биякта биз жөнүндө. Биз жөнүндө. Сен мисалы мен баланча жашта, жаш ишкермин, баштап жаткан ишкермин, баланча жаштамын, баланча балам бар, баланча иш менен алектенем, же үйдө отурам, же үйдө отурсам дагы ушундай ишкерликке аябай кызыгам. Үйдөн мүмкүн силер чөп сатасыңар, мүмкүн картошка сатасыңар. Ошондой бир кыска маалымат берип коюш керек да. Макулбу? Анан бул презентациянын эмеси, максаты деп ушул бал арычылык чакан бизнесиме инвестиция тартуу же каржы табуу деп жазасың да. Макулбу могу жакта? Андан кийин продукт кетет. Продукт кеткенде эң биринчиси эмне кыласың? Эң биринчи дегенде кандай продукцияны же кандай кызматты көрсөтөсүң дейсиң да. Анан могу жака сен жазышың керек. Кашка Суу айылында, ошо Аксы районунда, Кашка Суу айылында балчылар үчүн бал челек жасоо жана бал өндүрүү дейсиң, э? Анан бул идея кантип пайда болду дегенде, мынакей туура эле кетип атасың. Балга суроо талап жогору болуп, болгондуктан жана ошол силер жакта Кашка Суу укмуш сонун жерлер да. Жаныңарда тем более көп алыс эмес, тиги Сары Челегиң да бар, нар жакта Падыша атаң да бар дегендей да. Кааласаң Аршламовго чейин кетип калсаң болот. То есть силерде именно бал өндүрүүгө медоносная база аябай бай. Медоносный деген демек чөптөр, бал берүүчү чөптөр силерде абдан көп. Жана силерде ушул көп. Жана силерде мисалы мал көп багасыңар да.
мал көп баккан ооба. жерде чөп көп өстүрүлөт, бейдече өстүрүлөт, эспарцет өстүрүлөт. Ошол чөптөр дагы бал берүүчү чөптөр да. Ошол себептен ушул идеяны баштадым дейсиң. Анан кайсы проблеманы чечет бул неме, бул сенин бизнес проектиң. Биринчиден бал менен камсыз кылат. Экинчиден ошол жерде бөлөктөргө дагы бал жасаган адамдарга бал челектери жок да, жакшы бал челектери. Ооба. Ошол бал челектерди камсыздоо жагынан жана сени көрүп бөлөк кыз келиндер үйрөнөт. Ошону да кошуп койсоң, ошону жазып ал, ошону кошуп кой. Анан биздин балдын базардагы артыкчылыгы дегенде сен буну жазышың керек. Сенде, подожди, базарың кайда кеткен? Базарда слайдың жок го? Продукттан кийин базар болуш керек эле. Базар жазылган болчу, азыр өзүмкүнөн карайынчы. Базарды өчүрүп алдым да экен, жазган болчумун негизи. Базардагы артыкчылык деп жазган элем да. Биздин балдын базардагы артыкчылыгы деген ал өзүнчө. Подожди, биздин балдын базардагы артыкчылыгы дептирсиң. Негизи бияка немени жазыш керек эле? Базарды жазыш керек эле да. Сен кайсы базарга чыгарасың? Бул артыкчылык ылдыйкы слайдка кетет. Бияка сен кайсы базарга чыгарасың? Мисалы, Акча районунда райондук базарга чыгарасыңбы? Жалал Абадтын базарына чыгарасыңбы? Ошко алып барасыңбы? Бишкекке алып барасыңбы? Анан сен кандай бал чыгарайын деп атасың? Тоо балыбы, жанагы луговой бал чыгарасыңбы? Ошону жазыш керек да бияка. Тоо балын чыгарам. Тоо балынын баасы килограммы бүгүнкү күндө 350 сомдон 600 сомго чейин, мисалы, сен балың канча сомдон болот? 450 сомдон мүмкүн болобу килограммы. Анан артыкчылыгы дегенде баягы эле табигый, анан жапайы чөптөрдөн чогултулган бал дейсиң да, жогорку сапаты жогорку, табигый деп, Анан баасы чөндөккө ылайык келет деп жазыптырсың. Буну ылдый жакка азыр кетиребиз да. Бияка азыр биринчиден базар жөнүндө жазыш керек эле. Кайсы базарга сатасың? Сен базарында кайсы балдар сатылат? Кайсы балчылар бар? Ким менен атаандашайын деп атасың бул базарда, Бул жакта сен Жалал Абад базарында Токтогулдун да балы бар, Арсланбоктун да балы бар, тиги Падыша атанын балы бар. Демек сен анда бир Кашка суунун балы деп өзүнчө бир позиция кылып, Кашка суунун балы деп өзүнчө сатсаң болот да. Анын үчүн баягы помнишь, биз эмеден тиги социальный медиа брендинг дегенде сен Кашка сууну мактай бересиң андачы. Кашка суунун сонун жерлерин көрсөтөсүң, чөптөрүн көрсөтөсүң, жаныбарларын көрсөтөсүң. Анан ушундай жерден кандай бал чыгат? Албетте ошондой жапайы табиятта жакшы бал чыгат да. Демек сен анда Кашка суу тоо балы деп чыгарсаң болот да бул балды. Аны уже өзгөчөлөнтүп койсоң болот да. Анан кийинкиси атаандаштык, артыкчылык деп турат. Бал өндүрүүгө ылайык деп атасың, климат жагынан жана мен айтып кеткендей жапайы жакшы эмелериңер бар, шарттарыңар бар. Ошол жерде албетте жакшы бал чыгат. Жана сен сколько конкурентов деген болуш керек эле да. Мисалы, сен базарда канча конкурентиң бар? Базардачы. Сен Аксы базарына чыга турган болсоң, анда ошол жактын базарында канча конкурент бар? Ошону жазып коюшуң керек. Примерно 20 балчы бар, 15 балчы бар же 10 балчы бар деген бир маалымат берип коюшуң керек. Анан алар менен сен сапат жагынан кандай артыкчылыгың бар? Ошону ойлонуп жазып көр. Кашка суу балы өзүнчө бал. Падыша ата балы өзүнчө бал. Арсланбоктун балы өзүнчө бал деп анда объяснение беришиң керек да. Жана бал челек боюнча дагы артыкчылыгыңды айтышың керек, что сенин челектериң жаңы. Анан челектердин дагы эмеси болот эмеспи, өзүнчө требованияларычы, что ошол требованиянын баарына жооп берет. Сен челегиңде жашаган арылар оорубайт. Сен челегиңде жашаган арылар тиги кышты жакшы кыштайт деген өзүнчө бир
бар го немелер, өзгөчөлүктөр бар да. Ошону дагы обязательно бал челекке кошуп кой. Каржы прогнозу дегенде сен медагонкага 30-40 сом сураптырсың, бычакты сураптырсың, жыгач станок сураптырсың. Ошондо жалпы 95 миң сом сураптырсың, Сен аябай жакшы жазыптырсың, молодец. Бул каражат, буюмдар болбосо биз 3 жыл ичинде орто эсеп менен 1,5 миллион кирешеге чыгуубуз толук мүмкүн дейсиң. Ошону кантип чыгасың? Ошону раскрывать этип жазып койсоң, 1,5 миллионду сен эмнеден алып чыктың 3 жыл ичинде? Сен сага азыр 95 миң сомго неме берсе, оборудование берсе, медагонка берсе, сен уже эмки жылкы сезонго канча бал челек чыгарасың? Канча бал челек чыгарып, аны канча сомго сатасың? Анан эмки сезонго сен уже канча бал чыгара аласың өзүң? Жана аны канча сомдон сатасың? Ошолорду жазып койсоң, анан саткандан кийин сен ошондон кетирген расходторуң канча болот? Анан чистый прибыльин эсептеп чыгарып могу жака жазып коюш керек да, каржы прогнозуна. Социалдык таасирин жакшы экен. Айылда ары бизнеси жок койсе жакшы экен. Бул жагы жакшы экен, молодец. И балаң келип атат. В принципе, Ханзада сеники аябай жакшы жазылыптыр, молодец, умница. Эми мен айткандарды эле коштуруп кайта жад режиме салып берсең, ошо менен сеники буюрса уже даяр болот. Макул. Анан сертификация боюнча дагы Мырзамидин бакие жазып койдум, жооп берсе аны да кошуп коем. Обязательно кошуп кой. Потому что сен буну бир жака чыгарам десең, ошол эле казактарга же өзбектерге берем десең, анда сен сертификация болуш керек. Анан каржы прогнозуна да жазып койсоң, что сен буну Өзбекстанга да сатканга каналдарды издейсиң. Мисалы, Өзбекстандын рыногунда балдын баасы момча сом деп, ал жака сатсам момча сом алам деп. Ошол Өзбекстанга да экспортко кетирем деген сөздөрдү кошуп койсоң каржы прогнозуна, макулбу? Давай, пока, Ханзада. Макул, рахмат. Эртең кече жиберип жибер, сеники бүтө эле калды буюрса ишиң. Ооба, жиберем азыр, 1-2 сааттын ичинде бүтүрүп салам. Всё, умница, Азамат, давай. Целуем, пока. 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 Кичик, пока. Пока. Макул. Рахмат. Давай.